Баарыңарга салам. Бүгүн биз өзүн жакшы сезүү, жагымдуу көрүнүү жана оору баш үчүн эмне кылуу керектиги тууралуу сүйлөшөбүз. Балким силер өзүнө кам көрүүгө жана дене бойду алып жүрүүгө жардам берүүчү жөнөкөй, бирок маанилүү эрежелер жөнүндө сөз боло тургандыгын баамдадыңар болуш керек. Негизги эреже: толук кандуу, баалуу тамактануу эрежелерин кармануу. Эртең мененкисин сөзсүз тамактанабыз. Түшкү тамакты жана шам-шум этүүнү өткөрүп жибербейбиз. Ошондой эле кечки тамакты уктаарга 2-3 саат калганда ичебиз. Күн сайын жемиш, жашылча жана сүт азыктарын жегенге аракеттенебиз. Ошондой эле 5-6 стакан суюктук, анын ичинде кадимки суу ичип турууну унутпайбыз. Суунун пайдалуу заттар организм аркылуу жайылуусун, ал эми тескерисинче зыяндуу заттардын чыгарылып турушун камсыздоо жөндөмдүүлүгү бар. Экинчи эреже: күн режимин сактоо. Болжол менен бир эле убакытта ойгонууга, жатууга жана тамактанууга аракеттенгиле. Белгилүү бир ыргакка көнгөн организм жүктү оңой көтөрөт. Толук кандуу жетиштүү уйку үчүн 8 сааттан кем эмес убакыт керек. Мындай болгон учурда мээ эс алууга жетишет. Ал эми эртең менен адам өзүн сергек сезип жана сабактарга, кызыктуу иштерге же активдүү эс алууга даяр болот. Үчүнчү эреже: күн сайын физикалык активдүүлүк. Бул эрежени сактоо өтө оңой. Жаңы күндү эртең менен бир аз көнүгүү жасоо менен баштап, күндүзгү сабактардын ортосунда дене бойду жазуу жетиштүү. 10-15 мүнөттүк татаал эмес физикалык көнүгүүлөр күч кубат берип, келбетти жакшыртат, маанайды көтөрөт. Үй иштеринде ата-энелерге жардам берүү бул дагы көнүгүү болуп эсептелет. Чындыгында үй тапшырмалар мыкты жана тезирээк аткарылат. Эми болсо өзүңө кам көрүү жана эмне үчүн тазалык өтө маанилүү, ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Эң эле жөнөкөй нерседен кол жуугандан баштайбыз. Колдун жардамы менен биз канчалаган кыймыл аракеттерди жасай турганыбызды байкадыңар беле? Биз эшиктерди ачабыз жана жабабыз, дааратканага барабыз, ар кандай буюмдарды кармалайбыз, ар кандай адамдар менен учурашабыз. Адамдын денесиндеги бактериялардын көпчүлүгү болжол менен 800 миңден ашык санда. Алар дал ошол колдордо топтоло тургандыгы далилдениши таптакыр таң калыштуу эмес. Бул өтө чакан жердеги толгон токой кумга окшош. Алар биздин алакандарыбызга жайгашпастан тырмактын астына, теринин бурушкан жерлерине, манжалардын арасында арамзалык менен жашынып алышат. Колдогу бактериялар сыяктуу ушундай майда чүйдө нерселер эч нерсе кыла албагандай сезилиши мүмкүн. Кир, жуулбаган колдордун айынан биздин организмге сарык, А гепатити, ич өткөк, гельминтоз, мите курттар пайда кылуучу оорулар, бруцеллездин үй жаныбарларынан адамдарга жугуучу оору жана башка оорулардын козгогучтары кирип кетиши мүмкүн. Алар боор, ашказан, ичегини жабыркатат, кустуртат, ичти өткөрөт, дене табын жогорулатат жана башка жагымсыз көрүнүштөргө алып келет. Дал ошол кол аркылуу ошондой эле аба менен таралуучу инфекцияларды жуктуруп алышыбыз ыктымал. Биз жөтөлүп, чүчкүрүп же үнүбүздү катуу чыгарып сүйлөп жатканда ооз жана мурундан шилекейдин майда тамчылары менен биргеликте микробтор чачырайт. Алар колдорго же биз кармай турган буюмдарга барып түшөт. Бул вирустардын жайылышына мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондуктан дарыгерлер колду мүмкүн болушунча тез-тезден жууганды сунуштайт жана кол менен мурун, ооз жана көздү кармалабаш керектигин эскертет. Болбосо биз суук тийүү, сасык тумоо жана COVID-19 коронавирусу менен ооруп калуу коркунучуна дуушар болобуз. Колду тамак даярдоонун алдында жана жасап бүткөндөн кийин жууш керек. Тамактанаардын алдында, дааратканага барып келгенден кийин, колдун кирдегени ачык көрүнүп турса, көчөдөн үйгө келгенде, өзгөчө коомдук унаа менен келгенден соң, мектептен, дүкөндөн жана адамдар көп баруучу жерлерден кайткан учурда, акча кармагандан кийин, жөтөлгөндөн же чүчкүргөндөн кийин, ооруган адамдарга кам көргөн соң, жаныбарларды сылагандан, тамак бергенден кийин сөзсүз жууш керек. Эгерде биз дайыма таза жана жыйналган үйдө болсок, колду жууштун кереги барбы? Ооба. Албетте бул анчалык сезилбейт болушу керек. Бирок биз эшиктин туткаларын, жарык өчүргүчтөрүн,
крандардын, бурагычтардын, уюлдук телефондорду жана башка буюмдарды көп кармайбыз. Ошентип кармаган сайын биз аларга микробторду калтыра беребиз. Ошондуктан тамактанаардын астында жана үйдө болгон күнүдө колду жууш керек. Колду микробтордон тазалоо үчүн алакандарды жөн гана самындоо жана суу менен чайкап коюу жетишсиз. Аларды жакшылап жууш керек. Муну кантип туура жасоо керек? Эгерде колдо шакектер бар болсо, бардыгын чечүү, жеңди түрүп коюу, эки колду тең суулап жана самындап, алаканды эки тарабынан тең бири-бирине сүртүү, алакандарды кайчылаштырып, манжалардын арасын сүртүү, бармактарды сүртүү, манжалардын бүктөлгөн жерин жана тырмактын астын терини сүртүү, таза чайкоо жана кургатуу. Бүт процедура 30-40 секунд убакытка созулат. Колду жылуу сууга жуу сунушталат. Колду суу жана самын менен жууганга мүмкүнчүлүк жок болгон учурда нымдуу салфеткаларды же колду дезинфекциялоочу атайы гелдерди пайдаланууга болот. Курамында этил спиртин жана жумшартуучу заттарды камтыган каражаттарды тандоого аракеттенгиле. Колдун кургап кетишинен сактанууга жардам берет. Айтмакчы, ушул себепти чүчкүрүп, жөтөлүп же мурунду тазалаган учурда колдо микробторду калтырбаш үчүн төмөндөгү эрежелерди аткаруу сунушталат. Мүмкүнчүлүккө жараша бет арчы колдонуу, бир жолу колдонулуучу кагаз жүз арчыларды же кол арчыларды таштанды челекке таштоо. Жүз арчы жок болгон учурда алаканга эмес, чыканактын бүгүлгөн жерине чүчкүрүү жана жөтөлүү. Жөтөлүп же чүчкүрүп жаткан адамдардын 1,5 метрден кем эмес аралыкты кармануу. Кыргыз үй бүлөлөрдө салттар орун алган. Туугандар чогулган чоң тойлордо эт тартаар алдында жаш жигиттердин ичинен бирөөсү дасторконго отургандарды чылапчын жана жылуу суу куюлган кумган менен кыдырып чыгат. Меймандар жана үй бүлө мүчөлөрү колдорун чайкашат. Андан кийин аны атайы майлык деп аталган сүлгү менен сүртүп чыгышат. Адеп боюнча меймандар анын учтарына гана кол тийгизишет. Анын ортосу үйдүн кожоюндарына гана арналат. Салт катары бул азем тамактанаардын алдындагы санитардык эрежелерди сактоо үчүн колдонулуп келген. Анткени этти кол менен гана жешкен. Ошондой эле улуулардын акылман муундун батасын алуу максатында дагы колдонулган. Заманбап жашоодо тамактанууга катышып жаткан ар бир адамга колдорун мындай салттын алдында жакшылап, самындап жууп алуу сунушталат. Ал эми чайкагандан кийин колдорун жекече бет арчы же кагаз сүлгүгө сүртүү керек. Бул инфекцияларды, анын ичинде COVID-19 оорусун жуктуруп алуу тобокелчилигин азайтат. Эми тиштер тууралуу сүйлөшөбүз. Чын дилден жылмаюу айланадагы адамдарды өзүнө тартат. Ошондой эле маанайды көтөрөт. Таза жана бекем тиштер бул жагымдуу жылмаюу жана жагымсыз жыттын жоктугу. Тиштерди эртең мененки тамактан кийин жана кечинде уктаардын алдында тазалоо керек. Тиштерди сырткы тарабынан эле эмес, ошондой эле ички тарабынан дагы тиштерди бойлото горизонталдуу жана вертикалдуу кыймылдар менен жууш керек. Щетканы төмөнкү тиштерди бойлото алды жактан жогору карай жана үстүңкү тиштерди бойлото жогортодон төмөндү карай сүртүү зарыл. Ошондой эле бүйлөлөрдү щетка менен укалап чыгуу сунушталат. Тиштерди тазалап жаткан учурда щетка менен тилдин үстүн тазалоо керек. Биз мындай кылуу менен көп сандаган микробтордон арылабыз. Мунун бардыгына 2-3 мүнөттөй убакыт кетүүгө тийиш. Мындан аса убакыт жумушоо жакшы натыйжа бербейт. Фтор кошулган тиш пастасын колдонгон жакшы. Ал эми щетканы таза кармап жана ар бир 3-6 айда алмаштырып туруу зарыл. Тиш щеткасы өтө катуу болбого тийиш. Ал эми анын кылдары коюу болуусу керек. Мындай болгондо щетканын кылдары тиштердин арасына жакшы кирет жана аларды тамактын калдыктарынан тазалайт. Эгерде щетка муну жасай албай жатса, атайы тишке арналган жипти пайдаланууга болот. Тиштер бузулбашы үчүн таттуулардын санын кыскарткан жакшы. Анткени таттуу азыктарды же газдалган суусундуктарды пайдаланган учурда ооздун ичинде кычкылдык пайда болот. Ал тиштин эмайлын бузуп жана кариести пайда кылган оору чакыруучу бактериялардын өнүгүүсүнө түрткү берет. Тамактангандан кофе, чай, шире жана таттууларды пайдаланган соң тамактын калдыктарын тазалоо үчүн оозду чайкап койгон оң. Эгерде мындай мүмкүнчүлүк жок болсо,
5 мүнөт сагыз курамында шекери жок чайнаса болот. Ошондой эле жаңгактарды же өрүктүн данектерин тиш менен чагууга болбойт. Бул алардын сынып калышына жана бүйүлөлөрдүн жаракатка дуушар болушуна алып келиши ыктымал. Тиштерден тышкары ошондой эле денеге дагы көңүл буруу маанилүү. Биз күнү бою тердейбиз. Бизге чаң конот. Денедеги жана беттеги көзөнөкчөлөрдү теринин майы бүтөп калат. Ал эми теринин бүктөлгөн жерлеринде жана түктөр көп өскөн жерлерде бактериялар активдүү көбөйөт. Өспүрүм куракта гормоналдык кайра куруудан улам көпчүлүк уландардын жана кыздардын май бездери тери активдүү иштеп чыгарат. Андан тышкары айрым адамдардан жаратылышынан эле башкаларга караганда абдан көп тердешет. Кырдаалды көзөмөлгө алуу үчүн үзгүлтүксүз жуунуу, ич кийимди алмаштыруу жана дезодорант пайдалануу жетиштүү. Душка күн сайын ошондой эле жумасына 2 жолу дагы жуунуп турса болот. Бирок спорт менен машыккандан кийин адам катуу тердегенде жуунуп алуу ашыкча болбойт. Эгерде машыгуудан кийин душка жуунууга мүмкүнчүлүк жок болсо, нымдуу кагаз, кол арчыларды пайдаланууга болот. Жогортодон төмөн карай жуунуу жана сүртүнүү керек. Көзгө же оозго инфекция кирбеш үчүн баш жактан баштап буттар менен аяктоо абзел. Аарчынганда дагы баш жактан баштап буттарды сүртүү менен аягына чыгаруу зарыл. Эгерде кечинде жуунганга мүмкүнчүлүк жок болсо, же жуунганды каалабасаңар, анда буттарды гана жууп, манжалардын арасында ным калбаш үчүн жакшылап кургата аарчуу керек. Эгерде буттун териси кызарып, жарылып, кургап, түлөп жатса, кытышуу жана ачышуу сезилсе, анда дерматолог дарыгерге кайрылуу зарыл. Балким бул грибок оорусу болушу мүмкүн. Аны дарылоо канчалык эрте башталса, ал ошончолук натыйжалуу болот. Тердин бөлүнүп чыгышын жана тердин жытын азайтуу үчүн антибактериялык таасири бар дезодоранттар, антиперспиранттарды пайдаланууга болот. Башкы эреже таза, кургак териге чачуу керек. Колтукка арналган кадимки дезодоранттардан тышкары, буттарга арналган атайы дезодоранттар сатылат. Алар тердин жытын пайда кылуучу бактериялар менен күрөшөт. Байпактарды күн сайын душка түшкөн соң же буттарды жууган сайын алмаштыруу керек. Ич кийим жана кийим кечелердин табигый кездемелерден тигилгендерин кийген жакшы. Синтетикалык кездемелерге салыштырмалуу аларды кийгенде адам азыраак тердейт. Ал эми буттар табигый булгаары же замша териден тигилген тар эмес бут кийимден азыраак чарчайт жана анчалык тердебейт. Интимдик гигиена тууралуу унутпоо маанилүү. Айыз келип жаткан учурда кыздар күн сайын душка жуунуу же жылуу суу менен астын жууп турушу зарыл. Ошол эле учурда жыныс органдарына инфекция киргизип албаш үчүн алдынан артты карай жуу керек. Көбөктөрдү алмаштырганга чейин жана алмаштыргандан кийин колду жууш керек. Түнү менен калтырууга боло турган түнкү көбөктөн тышкаркы учурда көбөктөрдү ар бир 4 саат сайын алмаштыруу керек. Адаттагы күндөрү күн сайын колдонууга арналган көбөктөрдү пайдаланууга болот. Уландар дагы жыныс органдарынын тазалыгына көңүл бөлүүгө тийиш. Кечинде душка түшүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда таза жылуу суу менен мүчөсүн жууп туруулары керек. Эгерде түнкүсүн эрксизден уруктун түшүүсү полюция болсо, анда эртең менен жуунуп жана ич кийимди алмаштыруу зарыл. Бүдүрчөлөр жана безеткилер, беттеги жана теринин башка жерлериндеги кара чекиттер көптөгөн өспүрүмдөрдүн көйгөйү. Алар теринин кеңейген көзөнөкчөлөрүн чаңга, терге жана активдүү иштеп жаткан май бездеринен бөлүнүп чыккан суюктукка толуп туруучу гормоналдык кайра куруу мезгилинде пайда болот. Бул ар бир чоң адам башынан өткөрүүчү дээрлик нормалдуу жана табигый процесс. Ошондуктан кайгыруунун жана безеткилерди, бүдүрчөлөрдү сыгуунун кереги жок. Болбосо инфекцияны оңой эле киргизип алышыңар жана андан дагы күчөгөн сезгенүүгө дуушар болушуңар. Эгерде эртели кеч жуунуп, көйгөйлүү териге арналган атайы тазалоочу каражаттарды пайдалануу аркылуу теринин тазалыгына көңүл бура турган болсоңор, безеткилердин санын азайтууга болот. Андан тышкары шоколад, кофе, кызыл чай, ачуу кошулган тамактарды, майлуу азыктарды чектөөгө, жашылча жана жемиштерди көбүрөөк пайдаланууга болот. Эгерде териде келип чыккан көйгөйлөр өтө тынчсыздандырса, анда дерматолог дарыгерге кайрылганыңар жакшы. Ошондой эле терини жылдын суук мезгилинде үшүккө алдыруудан коргоо дагы мааниге ээ.
Көчөдө жүргөндө жылуу колгап кийгиле жана кышында кызыл ашыкты ачып жүрбөгүлө. Ал эми жылдын ысык мезгилинде күн өтүп кетпеши же күнгө күйүп калбаш үчүн түз тийген күн нурларынан коргонгула. Бул үчүн калканычы бар кепка, кыр буусу бар шляпа кийүүгө, ийиндерди кийим менен жабууга же атайы коргоочу бет майларды колдонууга болот. Тыкан каралган чачтар адамдын образынын маанилүү бөлүгү. Ошондуктан аларга кам көрүүгө убакыт бөлүү абдан маанилүү. Башты жуунун жыштыгы чачтардын түрүнөн көз каранды. Майлуу чачтарды көбүрөөк жууганга туура келет. Бирок май бездери тери майын көбүрөөк бөлүп чыгуусуна түрткү бербеш үчүн аша чаппаш керек. Көпчүлүк адамдарда чачты жумасына 2-3 жолу жуу жетиштүү болот. Бул чачтын нормалдуу түрүнө кире тургандыгын белгиси. Бирок морттугу жана назиктигинен улам тез-тезден жууганга ылайыктуу болбогон чачтын кургак дагы түрү бар. Өзүңдүн чачыңдын кайсы түргө кире тургандыгын аныктаганың жана андан кийин алар үчүн ылайык шампунь тандаганың маанилүү. Башты жылуу суу менен жууш керек. Анткени ысык суу май бездеринин ишин активдештирет. Эгерде чачта какач пайда болсо, какачка каршы атайы шампунь пайдаланууга болот. Ал эч кандай натыйжа бербей турган болсо, анда дерматологко кайрылуу керек. Андан тышкары чачтарды үзгүлтүксүз тарап турууну унутпоо керек. Бул жакшынакай көрүнүүгө эле жардам бербестен, ошондой эле чачтын абалын дагы жакшыртат. Тыкан, ыңгайлуу чач жасалгасы же жакшынакай таралган чачтар ошол замат көзгө уруна турган нерсе. Татынакай көрүнүү жана өзүн ишенимдүү сезүү үчүн келбетке көңүл буруу маанилүү. Туура калыптанган келбет жүрөк, мээ жана башка маанилүү органдардын жакшы иштешине өбөлгө түзөт. Андан тышкары бели жана ийиндери түз адам өзүн ишенимдүү сезет. Мектеп курагындагы келбеттин бузулушунун негизги себеби үйдө, столдо же мектепте партада отургандагы туура эмес абал. Ошондуктан бүкүрөйбөстөн далыны түз кармаганга аракеттенүү мааниге ээ. Чарчабаш үчүн дененин абалын өзгөртүүгө, денени жазууга, арканы, белди чоюуга болот. Арка жана курсак пресси үчүн атайы көнүгүүлөр. Булчуңдарды чыңдап жана туура келбетти карманууга эле жардам бербестен, ошондой эле анын бузууларын түздөйт. Ошондой эле спорт жана бий менен алектенүү дагы жакшы жардам берет. Башкысы жалкоо болбош керек. Акырында тазалыкты сактоо жана жагымдуу сырткы көрүнүштү колдоо үчүн кийим кече акыркы орунда эмес. Маселе саркеч фасондоо жана белгилүү брендте эмес. Башкысы кийим дайыма таза, үтүктөлгөн жана ыңгайлуу болушу шарт. Силер кандай ойлойсуңар? Бүт жагына тамактын майлуу тактары түшкөн футболка белгилүү дизайнердики болсо дагы кимге жаксын? Жөнөкөй, бирок таза жана үтүктөлгөн кийим кыйла жакшы таасир калтырат. Ошентип, биз ден соолукту сактоого жана чыңдоого, жакшынакай көрүнүүгө мүмкүнчүлүк бере турган 11 эреже сырлары тууралуу сүйлөштүк. Бул эрежелерди күнүмдүк жашоо, эмгек, окуу, эс алуу жана башка ишмердүүлүктүн шарттары адамдын ден соолугуна кандай таасир тийгизе тургандыгын жана оорулардын алдын алуу үчүн эмне кылуу керектигин изилдеген медицина тармагы гигиена илими аныктайт. Байыркы грек мифологиясында Гигея деп дарыгерлик кудайы Асклепиянын улуу кызын аташкан. Гигея ден соолуктун кудайы деп эсептелген. Анын сүрөтүн көп учурда жыланга чыныдан суу ичирип жаткан жаш аялдын келбетине тартышчу. Жыландын уусу байыркы доордо эле медицинада колдонулчу. Ал эми жылан акылмандыктын, тазалыктын жана оорудан айыгынын символу деп эсептелчү. Ушул кезге чейин чыныга ооролгон жылан саламаттык сактоо символу катары колдонулуп келет. Ал эми биздин күндөрдө гигиена боюнча адистер санитардык ченемдерди жана жүрүм-турум эрежелерин балдар, өспүрүмдөр жана чоң адамдар үчүн сунуштарды иштеп чыгып жатышат. Бул сабактын жардамы менен силер эми гигиена тууралуу абдан көп нерселерди билесиңер. Анын ичинде эң башкысы колду кантип туура жууш керектигин, тиштерди тазалоону, душка жууну, териге жана өзүнүн тамактануусуна кам көрүү жөнүндө маалымат алдыңар.
Жарнамаларда дайыма жаштык жана сулуулуктун эликсирин таптык деп айтышат. Бирок иш жүзүнө эч кандай эликсир жок. Ал эми сулуулуктун жана ден соолуктун сыры туура адаттарда жана өзүнө кам көрүүдөн турат. Силер гигиена эрежелери жөнүндө эмнелерди билгениңерди ата-энелериңерге айтып бергиле. Силерге ушул суроолор жардам берет. Силер колуңарды канча убакытка жана кандай учурларда жууйсуңар? Колду жууш үчүн силерге канча секунд убакыт керек? Тиштерге жана беттин терисине кандай азыктар тескери таасирин тийгизиши мүмкүн? Тиш щеткасын канча убакытта бир алмаштыруу керек? Келбетти бузбаш үчүн столдо отурганда арканы кандай кармоо керек?